Саламатсыздарбы, бүгүнкү маалыматыбыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза, мына биз бир нече күндөн бери эл өкүлдөрүн жана коомдук ишмерлерди чакырып, бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга сереп салып жаттык эле. Мына бүгүн сизди чакырдык. Мен сизге чейин келген эл өкүлдөрүнө, коомдук ишмерлерге баарына бир суроо менен кайрылып, бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга кандай маани бересиз деген суроолорду узаттым. Сиз менен бүгүнчө бир жаңыча суроо менен сүйлөшөйүн деп жатам. Мен кече жакында ушул жерге келген меймандардын сөздөрүн угуп отуруп, мындай чечимге келдим. Мен бүгүндөн баштап келген коомдук ишмерлерге, эл өкүлдөрүнө бүгүнкү өлкөдөгү саясий абал кандай дебестен, бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалды оңдоп алып чыгып кетүүгө сиздин кандай оюңуз бар? Же болбосо ошол өлкөнүн саясий абалын оңдоп кетүүгө сиз кандай салым коштуңуз? Же эмне эмгек кылдыңыз деген суроо менен кайрылайын деп чечтим. Ошол суроого сиз азын улак өз оюңузду айтып койсоңуз. Кыргызстан эгемендигин алганына 24 жыл болуп баратат. Ошондон бери өз жолубузду издеп келебиз, бирок таба албай атабыз. Биздеги саясий күрөштөр Кокон хандыгынан эч айырмасы жок. Ушул хандыкты алсак, анан мен башкарсам деп Акаевдин ордуна Бакиев келди, Бакиевдин ордуна Атамбаев келди, бирок мамлекетте өзгөрүү жок. Азыр албетте кичине турмуштун оңолгондагы бар. Бирок ал мамлекеттин эсебинен эмес, жалаң гана жеке менчиктин эсебинен бир аз кыймылдап атат. Маселен, дефицит деген жок. Муздак котлет жебейбиз. Машинеге каяка барсак барабыз. Элдердин баарынын көбүнүн машинелери бар. Мына курулуштарды баары менчик кылып атат. Ошол учурда мамлекет ошого азыр учурда тормозу болуп калып атат. Ошон үчүн биз жолду издешибиз керек. Кандай жол менен кетсек өнүгөбүз. Бул эми жаңылык кылып бир Американы ачыштын кереги жок. Бул көп эле мамлекеттер, оңолгон мамлекеттер ушул жолду басып өткөн. Маселен алсак макул, Европа жакпасын көбүнө. Японияны алалы, Түштүк Кореяны алалы, Сингапурду алалы, Малайзияны алалы, Австралияны алалы, Тайваньды алалы. Ошолордун баары демократиялык система куруп, реформалар жасап, анан тез эле өнүгүп кетишкен. Ал бул мамлекеттердин биринде да нефти да жок, газ да жок. Адамдын башы бул эң баалуу товар болуп эсептелет. Эгер ошол башыбызды иштетип, жаңы система кура алсак, биз өнүгөбүз. Маселен, бизде азыр кандай система иштеп жатат? Биз жалпысынан айтабыз парламенттик система деп. Бирок парламенттик система мындай болбойт. Парламенттик система деп, мына Европанын мамлекеттерин карагыла, бар парламенттик система. Германия, Италия, Англия, Испания, жана башка мамлекеттердин баары. Ошол эле Япония, ошол эле Малайзия жана башка мамлекеттер. Парламенттик мамлекетте президент деген бул кандай десем, почетный адам болуп эле отуруп берет. Эч кандай бир нерселерге кийлигишпейт. Кадр маселесинде, экономика маселесинде кийлигишпейт. Ал ошол улуттун символу болуп, качан гана бир ит жыгылыш болуп парламент менен өкмөт калганда ошолорду ышкырып туруп тургузуп коет, башка тынч отурат. Ошон үчүн ал президенттин күнөөлөрү болбойт, таза болот, эл ага ишенет. А бизде парламенттик дегенибиз менен бардыгы мурункудай эле президент чечет кадр маселесин. Мына маселен Бишкекке ким койду мэрди? Же болбосо бир Өмүрбек мырза ушундай болуп атат да, вот мен жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Мен кимди чакырсам эле бүгүн кеткен Бакиев менен Акаев күнөөлүү, жана бүгүнкү күндө башкарып жаткан өлкө башчысы Алмаз Шаршенович ошол киши күнөөлүү деген эле маселенин айланасында болуп атат. Бүгүнкү темабызды өзгөртүп, сиз мисалы үчүн сиз жеке өзүңүз ушу өлкөнүн өзгөрүшүнө жогоруда айтып кеттиңиз, бир ушундай система менен кетсек өнүгөт элек деп. Эл өкүлү катары өзүңүздүн ушу өлкөгө кошкон салымыңыз? Биз мен жалгыз эмес, биздин депутаттык группабыз, демократиялык группа деген группа бар. Ошол жерде Исмаил Исакович, мен, Равшан Жээнбеков болуп Кыргызстандын мамлекеттик башкаруусунун жаңы концепциясын иштеп чыктык. Биринчи эле дегенде биз
президенттик системадан кутулушубуз керек. Таза парламенттик системага өтмөйүнчө эч качан оңолбойт. Анткени биздин президенттер баарын чечет, эч нерсеге жооп бербейт. Мына ошол баардык революцияларда ошо президенттердин азабынан болду. Башка кишинин азабынан болбойт. Ошон үчүн эгер Атамбаев кыйын болсо, же Текебаева кыйын болсо, же башкасы кыйын болсо, премьер-министр болсун, баарын мойнуна алып туруп, элдин алдына жооп берсин. Ошол биринчи биз парламенттик системага келечекте өтүшүбүз керек. Бул бир деп коебуз. Андан кийин азыркы башкаруу системасы таптакыр башкаруу жок десек болот. Маселен, губернаторлор эмне чече алат, эмне маселени? Бир тыйын бюджети жок. Бүт областтагы кадрлардын бирөөнү кое албайт ишке, бирөөнү ала албайт. Болгон күчү там секретарына, шопуруна жетет. Анан кийин эптеп-септеп тиягын биягын уруштуруп, акча таап, оокатын кылышат. Кимдер деле ошол. Бул эмне деген бийлик? Эгер ушул эки рычагы, негизги эки рычагы жок болсо, бюджет рычагы жана кадр рычагы жок болсо кантип башкарат? Ошон үчүн биз жаңы системаны сунуштап атабыз. Азыр 60тан ашык райондор жана шаарлар бар. Кыргызстанга ушунча чиновниктердин кереги барбы? Жок. Ошон үчүн муну кыскартып, бир 20, 18-20да гана аймак кылып калтырышыбыз керек. Ошондо канчалаган чиновниктердин орундары бошойт. Азыр эл чиновник оокат кылдырган жок. Ар ким өзүнүн оокатын кылып, тын кылып, жана мамлекеттин элди да багып атат ошолор. Аймак болгондон кийин, маселен, чүйдү алалы, чүй түштүк, чүй түндүк чүй деп, батыш чүй, чыгыш чүй болуп, маселен, эки бөлүнөт деп коелу. Анын акимин чүйдүн эли өзү шайлап алыш керек. Өзү шайлап алгандан кийин, демек ал легитимдүү болот. Ага эл ишенет. Элдин көпчүлүгү ишенген үчүн аны шайлап алды. Анын программасы менен таанышты, кантип өнүктүрөт. Андан кийин шайланганда кокус эл шайлап алса, ал киши бүт ошол аймактагы башкаруучуларды баарын өзү дайындайт. Өзүнүн командасын алып келет, дайындайт. Жергиликтүү депутаттар аркылуу. Анан эгер туура эмес кадрды коюп атса, баканоз депутаттар көп болот, билесиз, кыйкырып чыгат, бул тууганы, же болбосо бул жегич, же болбосо бул ишти билбейт деп. Ошентип ошол мындан келди элдин тандоосуна коюшубуз керек экен, элдин тандоосуна коюшубуз керек. Мына шаардын мэрлерин, акимдерди элдин тандоосуна коюшубуз керек. Президентти шайлаган, парламентти шайлаган эл, анан эле акимге келгенде шайлабай калабы, мэрге келгенде шайлабай калабы. Бул деген эски советтик система. Биз коебуз, биздин кадр, ишти билеби, эч иши жок, бизге гана ишеничтүү, биз айтканды аткарса болду деген жанагы кризиске алып келип аткан ушул система. Андан кийин бул аймактын өзүнүн толук кандуу бюджети болот. Өзү өнүгө баштайт. Бир аймактардын арасында конкуренция болот. Тиги жакшы болуп атат, бул жакшы болуп атат. Эгер талас аймагы укмуш болуп атса, биз аны премьер кылып алышыбыз мүмкүн. Ошентип жаңы система болот. Анан дагы бир айта турган нерсе, бизде чиновниктердин айлыктары өтө төмөн. Мына биздин министрлер бир 20 миң, 25 миң ашып кетсе айлык алат. Албетте алар уурдайт. Бар уурдайт. Бир уурдабаган чиновник жок. Ошон үчүн биз жана кыскартуунун эсебинен, оптимизациянын эсебинен чиновниктердин бюджетин ушул эле боюнча калтырып, аларга татыктуу айлык беришибиз керек. Маселен, ошол эле министрлер бир $3000 кем эмес айлык алыш керек. Жанагы акимдер дагы ошондой $3000 кем эмес айлык алыш керек. Биздин башкаруучу чоңдорубуз, президент, премьер-министр, спикерлер элге өрнөк болуш керек. Жөнөкөй жашоонун өрнөгүн болуш керек. Азыр карасаңар, баары дачада жашат, аларды миңдеген кишилер аларга иштеп жүрүшөт.
кайтарганы канча миң, тигиниси канча миң, бүт ошонун баары бюджеттин акчасы болуп отурат. Биздин программа боюнча ошол адамдар өрнөк көргөзүп, өз үйлөрүндө жашайт. Эч кандай дача, мача мамлекеттик деген жок болуш керек. Ысык көлүндө дагы, Ошто дагы, бирде дагы. Жана сиздер иштеп чыккан концепциянын ичинде да? Ушундай нерселер бар. Ошентип биз борбордоштурулган эски советтик системаны жок кылып, жаңы борбордон четтетилген бийлик дагы, финансы да четтетип, ар кимиси өзүнүн оокатын тың кылган региондор пайда болот. Ош өзүнчө, райондор өзүнчө, нарын өзүнчө өнүгө баштайт. Алардын ортосунда чоң конкуренция болуп, тигил тигинтип атыптыр, биз андан жакшы жасайбыз, биз тигинтип атыптыр, биз андан кылабыз деп жаңы система пайда болот. Бүгүн мисалы үчүн сиз эл өкүлү катары сиздин сунуштарыңыз, сиздин кеңештериңиз, сиз көптөн бери иштеп келаткан саясатчы катары ошол өлкө башчысына жетип жатат деген ойдосузбу, же ал киши ушул деген элдин кеңешин угабы же укпайбы? Өлкө башчылары өздөрүн гана угат. Өздөрү жасаган иштерин туура деп эсептешет баары. Акаев да ошондой болгон, Бакиев да ошондой болгон, Атамбаев да ошондой. Ошон үчүн бул авторитардык советтик системанын үлгүсү. Ал эми демократия болгондо бардыгы элдин гана үнүн угуп калат. Мына биз көп айтабыз, Нью-Йорктун мэри же болбосо Лондондун мэри метродо жүрөт экен, велосипед менен келет экен министр деп. Алар ошо элдин үнүн угуп, элдин арасында болуп, жөнөкөй болуп көргөзгөндүн негизинде ошондой болот. Бул деген демократиялык бийлик деп аталат. Ошон үчүн биз демократиялык бийлик курмайынча эч качан бул азыркы чоңдор элдин үнүн укпайт. Мен сизден мындан мурда дагы интервью алганда байкадым эле, мына бүгүн дагы бир нече жолу сиз деген Акаев, Бакиев жана Атамбаев үчөөнү эле бир туура эмес жасаган иштеринби, же болбосо кандайдыр ошолорго сын пикириңизди айтып атасыз. Бул жерде ортодо 1 жыл биздин өлкөнү Роза Исаковна башкарып кетти эле, Отунбаева. Ал киши жөнүндө сиздин бир сын пикириңизди укпайм. Бул коомчулуктун ою боюнча кээ бир жерде айтып калышат, бул экөөңүздөр бирдей батыштын саясатын колдогонуңуздар үчүн ал кишинин 1 жыл башкарып кеткен саясаты сизди канааттандырат деп. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Биринчиден, Роза Исаковна бул эл шайлаган президент болгон жок. Бул мажбурдан келип чыккан 1,5 жыл башкарганга мажбур болду. Ал убакта а киши бир реформаларды, жаңылыкты кире алмак эмес. Өзүңүз көрдүңүз, чаң тополоң болду, мародерстволор болду. Ошто жана коголаң чыгып кетти. Эптеп ошону бир тынчтандырып, бир жолго коюп, шайлоо өткөрүш гана милдети болчу. Мен оюмча ал жөнүндө аны туура аткарды. Бир жаман иштерге аралашып, тигинткен көп деле уккан жокпуз. Албетте, ар бирибиз өзүбүздүн идеалыбыз бар, ошого жараша сындай берсек болот. Бирок негизинен менин оюмча ал киши өз милдетин туура эле аткарды деп эсептейм. Бул жерде мен президенттерди сындагым келбейт. Президенттер азыр дагы эгер системаны өзгөртпөсө так ушундай эле болот. Кеп бул президенттерде эмес, кеп могу системанын ушул авторитардык советтик система болуп турганында. Эгер ошол системаны оңой алсак, анда жаңы адамдар пайда болот. Ошол системага ылайык адамдар болот. Жанагы Малайзиядагыдай, Сингапурдагыдай ошентип өзгөртө турган адамдар, жаңы адамдар келет. А эгер бул система өзгөрбөсө, баягы акчасы бар, бийликте ким турса, шайлоону будамайлап, той өткөрүп, акча таратып, ошентип боло бериши мүмкүн. Биздин коомчулукта бир ар кандай ойлор пайда болуп турат. Улуу эки держава, Америка менен Россия, башка кошуна өлкөлөрдүн ортосундагы саясаттарда тирешип, бул сеники, меники дегенчеликке барып, бир өздөрү тарапка тартып, бир ошондой бир саясаттарды жүргүзүп жатканын байкап келе жатабыз. Биздин өлкө, Кыргызстан, кимиси менен жакшы мамиледе болуп иштеп кетишибиз керек, же экөөнү тең бирдей мамиле жасап, экөөнүн тең бирдей саясат жүргүзүп алып кетишибиз керекпи? Бул боюнча оюңуз кандай? Биз Украина боюнча информациянын баарын орустардан алабыз. Бизге 60тан ашык Россиянын каналдары бар. Анын биринчи каналына биз 50 миллион сомдон акча төлөйбүз, аны тараткан үчүн. Мир деген каналы үчүн 27 миллион сом төлөйбүз. Ошентип
Россиянын калпын баарын биз акча төлөп сатып алып атабыз. Ал Россиянын маалыматын эмнеге калп катары кабыл аласыз? Азыр айтып берейин. Украинадагы революция менен биздин революциянын айырмасы бар. Биз айттык, биздеги революция коконгандыгынын төңкөрүштөрү менен барабар. Система өзгөрбөйт. Ал эми аякта болсо башкача айтып атышат. Биз демократия курабыз. Биз батыштын цивилизациясына кошулабыз. Биз демократиялык өлкө курабыз деп ачык айтып чыгышты эли. Ошон үчүн Россия жок, биз андайга жол бербейбиз. Биз мурункудай эле, мурунку СССРдеги мамлекетти биз башкарабыз. Биз айткандай болот, биздин бирикмеге кирет деп, ошондон согуш баштабадыбы? Крымды Америка басып алдыбы? Абхазияны Америка басып алдыбы? Түштүк Осетияны Америка басып алдыбы? Приднестровье деген Молдавиянын жерин Америка басып алдыбы? Россия басып алды да баарын. Ошон үчүн биз чындыкты бетине айтышыбыз керек. Ар бир мамлекет, Украина болобу, Кыргызстан болобу, Казакстан болобу, өз тагдырын өзү чечиш керек. Тыштан Америкасы дагы, Европасы дагы, башкасы кийлигишкени болбойт. Бирок биз Кыргызстан демократиялыкка умтулган болсок, демек биринчи эсепте ошо демократиялык мамлекеттер менен да жакшы мамиледе болуш керек. Ошол эле учурда Россия менен карым-катыш эч качан үзбөшүбүз керек. Бул жерде бир көп айтып жүрөм, ошо орустардын конференциясында айттым эле. Россия биз үчүн күн сыяктуу. Жакын барсаң күйүп өлөсүң, алыс кетсең тоңуп өлөсүң. Ошон үчүн биз жакшы, дурус экономикалык мамилелер менен гана жашасак туура болот эле. Ал эми алардын бирикмелерине кирип, таможенный союзуна же болбосо башкасына кирип калсак, алар менен кошо биз да туңгуюкка капталып калышыбыз мүмкүн. Мына Монголиядан кички мамлекет бар, эч жакка кирбей эле, баары менен жакшы мамиледе, бизден 5 эсе астыга өтүп кетиптир. Биз эмне үчүн өзүбүзчө өнүгө албайбыз? Эмне үчүн биз бирөөгө эле прицеп болуп жабышабыз? Сиз деген убагында саясий куугунтукка кабылып, баш паник сурай үчүн Америкага барып жашап калган учуруңуз бизге белгилүү. Бүгүнкү күндө ошо сиздин сүйлөө сөзүңүздө дагы ошо жанагы биз деген демократиялык өлкө болушубуз керек деп жүргүзгөн багытыңызда дагы ошо Европанын, Американын саясатын колдоп турганыңыз ачык айкын эле билинип турат. Мисалы менин оюм, Американын ошо демократиясын биздин мамлекетке киргизбей эле койсок деген ойдо элем. Анткени деген биз аларга ошоп эркеги менен эркек үйлөнүп, аялы менен аял үйлөнүп, же болбосо кыздары жылаңач жүрүп, эркектери көчөдө жылаңач басканы биздин өлкөгө, биздин кыргыздын менталитетине, биздин улуу кыргыздын жакшы салттарына аралашпай эле койсо деген бул менин жеке оюм. Ал эми сиздин оюңуз кандай? Демократия жалаң эле Америкада эмес. Макул, Америка жакпасын, Европа жакпасын. Биз демократияны Япониядан үйрөнөлү. Австралиядан үйрөнөлү, Тайваньдан үйрөнөлү, Сингапурдан үйрөнөлү. Америкада болдуңуз белесиз? Эгер Америкада бир аял кишиге күлүп тийишип койсоң, сени түрмөгө камап коет. Бир жигитти камап койду, бир кызга күнүгө гүл жөнөтчү экен. Жөн эле почта менен. Аны камап таштады. Сен тийишесиң. Аякта моралдык деңгел аябай бийик бул жагынан. Ооба, бирок ошол эле учурда демократиянын закону бар. Ким өз жашоосунда эмне кылат, ал өзүнүн иши. Ошон үчүн жана сиз айткан нерселер бар, аякта да бар, бирок аларга тийишпейт алар. Өз эмне кылса кыла берсин дейт. Ал эми андай иштерди Кыргызстанга Америка алып келген жок да, Европа алып келген жок да. Бизде да бар экен, көрсө. Биз дагы ошолорду көрмөксөн болушубуз керек. Аны бир саясат кылып көтөрүп чыкпашыбыз керек. Биз да жеке адамдын турмушуна кийлигишпешибиз керек. Ал эми бизде мына Бишкекти аралап жүрөбүз, татнака кийинип жүрүшөт. Бар эле, мага жагат. Жоолук салынганы бар, салынбаганы бар, кыскараак кийгени бар, узунураак кийгени бар. Ал адамдын жеке турмушу. Ар бир замандын өзүнүн кийими болот, өзүнүн салт сапаты болот. Ошого жараша жүрбөсөк, эгер биз
Ескини эле жармашып отура берсек, чокой кийет элем, тиги кылат элем, болот элем. Анда биз өнүкпөй калабыз. Биз адамга мына Кудай көздү алдынан берген. Алдыны көздөй жүр деп. Кээде биз ушу артты эле карап кылчактап өнүкпөй аткан себеби мүмкүн ушундан. Ошон үчүн биз эч кимге, Америкасына да карабай, Европасына да карабай, өзүбүз демократиялык өнүктүрө турган система курушубуз керек. Сөзүбүздүн акырында сиз дагы ошо бир кезде ошо саясий куугунтукту башыңыздан кечирген инсан катары бүгүнкү күндөгү саясий куугунтуктарга кабылган инсандарыбыз жөнүндө кыскача маалымат айтып берип кетсеңиз, ошонун ичинде Элмурза Ракыев жөнүндө бизге бүгүн абдан сайтыбызга көп суроолор келип жатат. Ал кишинин ошол убакта болгону эле президенттин кеңешчиси болгонун аткыла деп элде буйрук бергенге ал кишинин укугу жок экендиги жөнүндө бул мыйзам чегинде камалдыбы же мыйзамга баш ийбей эле камап коюшту деген суроолор тууп атат. Мындай да бу жерде конкретиканы айткым келбейт. Авторитардык советтик системада ар дайым куугунтук болот. Ар дайым закон иштебейт. Каалаган кишисин Акаевдин учурунда да камап койгон, Бакиевдин учурунда да камап койгон. Азыр дагы ошондой. Демек, биз ошол системаны алмаштырмайынча жаңы демократиялык система түзмөйүнчө ушулардын баары боло берет. Соттордун баары бир кишиге баш ийет. Маселен, дүйнөдө бийлик үчкө бөлүнөт. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. А биздин президент кайсы бийликке кирет? Айтып бериңизчи сиз. Биздин президенттер баарын башын бириктирип туруп, үстүнө минип алат, бутун салаңдатып туруп, башкарат. Бул өнүкпөгөн система, муну дүйнөнүн тарыхы далилдеди. Ошон үчүн биз ал конкреттик случайларды карабай, кантип жаңы система түзөбүз, кантип демократиялык мамлекет түзөбүз. Демократиянын принциптери бардык жерде бирдей. Японияда болобу, Австралияда болобу, Тайванда болобу, Малайзияда болобу, Сингапурда болобу. Анан мен кээ бир силерди кээде түшүнбөй калам. Колуңарда Американын айпадтары жүрөт, айфондору жүрөт. Интернеттин баарыбыз күнү түнү карап атабыз. Мингенибиз Германиянын машинелери, кийгенибиз Италиянын кийими, модныйлары. Анан кийин алар жаман, биз кыйынбыз. Болбойт да. Алардын жакшы нерсеси болсо алалы, биз технологиясын, өнүгүүсүн алалы, жаман нерсенин өздөрүнө кала берсин. Мына акыл эстүү улуттар так ушинтип. Маегиңизге чоң рахмат Өмүрбек мырза. Мына жакында парламент кайрадан жумушка кирип 1-сентябрдан ишиңиздерди баштайсыздар. Ошо парламенттин иш алып баруусунда биздин өлкөбүзгө пайда алып келе турган, келечек муундарга жакшы тарбия бере турган нерселерди, мыйзамдарды көтөрүп чыгышыңызга ишенебиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүн сиздер менен Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов болду. Мындан аркада бизде болгон жаңылыктар менен дайыма кабардар болуп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.